Саламатсыңарбы, урматтуу биздин кичинекей бөбөктөр, кичинекей достор, барыңарга кутман таң, мынакей таң эрте биз силер менен жолугушуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Өзүңөр билгендей, бүгүн силер көрүп жаткан урматтуу достор, 7-каналда Балапан шоу программасы. Ошондуктан барыңарды экранга жакыныраак чакырам, биздин экранды көрүп, биздин студияга кайсы конок келгенин чогуу байкаңыздар. Ошондуктан барыңарды экранга жакыныраак чакырмакчымын. Урматтуу кичинекей бөбөктөр, өзүңөр билесиңер, бизге өтө таланттуу, акылдуу, билимдүү, мыкты бөбөктөр келип, силердин досторуңар келип, биздин студияга келип өздөрүнүн талантын тартуулашат. Аны баарыңар билесиңер. Ошондуктан бүгүн дагы бизге бир конок келди, өзгөчө конок келди. Негизинде бизге келген конок өзү башка улуттан болсо дагы кыргыз тилин билген, кыргыз тилин жаттаган, кыргыз тилин сүйгөн, ушундай бир патриот кызыбыз келди. Ошондуктан мен таанышайын. Саламатсыңбы? Саламатчылык. Ай, Азамат, сени студиядан көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Сенин атың ким? Менин атым Амелия. Амелия, мынакей урматтуу достор, көрдүңөрбү? Биздин студияга бүгүн кыргыз тилин ушундай сонун сүйлөгөн Амелия деген бир татынакай красавица келди. Молодец, Азамат. Амелия, сен канча жаштасың? Сен 9 жаштамын. Сен 9 жаштасың, Азамат, мынакей 9 жашта болсо дагы кыргыз тилин сүйлөп алган биздин Амелия. Амелиядан сурайлы, урматтуу бөбөктөр, чогуу буга дагы кыргыз тилинде жооп бере алат болду экен. Амелия, сен кайсы мектепте окуйсуң? Кинскул мектебинде 3 класста көчтүм. 3 класска көчтүң. Ай, кичинекей кыз турбайсыңбы? Биздин татынакай сулуу кызыбыз 3 класска көчүп жүр. Урматтуу достор, 3 класска окуса дагы мына ошол кыргыз тилин үйрөткөн, ага жакшы сабак берген, ага билим берген Амелиянын класс жетекчисинин аты ким болду деген сурайлычы? Класс жетекчисинин аты ким? Эльзада Авеновна. Эльзада Авеновна. Азамат. Амелия өзү өтө ырчы, ону сонун. Биздин бүгүн жалпы биздин Балапан шоу көрүүчүлөрүнүн өзүнүн бир жакшы ырларын арнап берет, ырларын ырдап берет. Амелия, бизге бүгүн кайсы ырларды ырдап бересиң? Матушка земля и школа. Школа, матушка, земля деген ырларын алып келип бер. Аларды кыргыз тилинде ырдайсыңбы же орус тилинде?
Орус. Орус тилинде ырдап бересиң. Молодец. Анда мезе урматтуу бөбөктөр, мына ошол өзү орус улутунда болсо, бирок кыргызчаны жакшы сүйлөгөн биздин кичинекей досубуз, кичинекей биздин бүгүнкү коногубуз Амелиянын аткаруусунда «Матушка земля» дедиң, «Матушка земля» деген ырды биз жалпы көрүүчүлөр менен чогуу көрөлү, Амелия. Келгиле. Полевых цветов веночек, в утренней росе цветок. Соловья запев свисточек, сок березовый глоток. Тишины послушать волю, по тропинке в лес густой. Поболтать с березкой вдоль, про него и про любовь. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, ой, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Сколько мне еще годочков у кукушки поспрашать, про любовь свою девичью на ромашке погадать. Ключевой воды стутевок, соты свежего лету, в чистом поле с темной ночью в небе звездном утону. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, ой, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, для меня святая Русь. Матушка земля, ой, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, ой, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Мына урматтуу бөбөктөр, урматтуу кичинекей достор, Амелиянын ырдаганын көрдүк. Аябай сонун ырдайт экенсиң. Амелия, аябай көйнөгүң мага жакты. Абдан сонун экен, көйнөгүн ким тигип берген? Апа. Апаң тиккен ба? Азамат, мынакей Амелиянын апасы дагы таланттуу экен. Апасы кызына татынакай болгон формаларын тигип берип. Амелия, айтсаң, сен вокалдан сабак аласыңбы? Оба, вокалда барасың. Барасың. Сау билим аласың, ал жактан ырдаганды үйрөнөт экенсиң. Анан үнүң дагы аябай жакшы экен, Ошол вокалдан сага сабакты ким берет? Айнура Майманбекова. Айнура Мейманбекова жеңге дагы салам деп койчу кана. Салам. Айнура Мейманбековна деп. Азамат, мынакей. Биздин Айнура жеке да ыраазычылык билдирели, мына ушундай балдарды тарбиялап, балдарды өстүрүп, кичинекей бөбөктөр көзүнө бир жакшы көмөгүн көрсөтүп, аларды сахнага алып чыгып, телеге алып чыгып, радиого алып чыгып, мыкты кызматтарды кылып аткан Айнура жеке ыраазычылык билдирели. Анан Амелия, сенин досторуң барбы? Подружкаларың барбы? Аттары ким? Ширин. Еще кто есть? Полина. Азамат, көп экен досторуң, Мынакей биздин Амелиянын достору, подружкалары да көп экен. Алар да ырдайбы? Жок. Ырдабайт, Жакшы.
Амелияга өзгөчө ыраазычылык билдириш керек. Мына ушул кыргыз тилин үйрөнүп, кыргыз тилин билип, кыргыз тилин жаттап алганга негизинде кыргыз тилин үйрөнүш өзүбүздүн кыргызстардагы орус класстарга окууга бөбөктөр өзүңөр билесиңер, орус класста орусча ырдап, англисче ырдап жүрөт. Ал эми биздин Амелиябыз болсо кыргыз тилинде сүйлөп биздин бүгүнкү студиябыздын коногу болуп отурат. Амелия, кийинки ырың угалык, биздин жалпы достор менен кийинки ырың аты эмне эле? Школа. Мектеп жөнүндө ырдайсың, Биздин мектептеги жалпы досторго арнап, Амелиянын аткарышында дагы бир чыгарманы бөбөктөр менен биргеликте угалы кабыл алгыла. Норматтуу достор, биздин Амелиянын аткарышындагы мектеп жөнүндө ырды жалпы достор, биздин кичинекей бөбөктөр сиздер менен биргеликте чогуу угалык. Пришли сюда мы малышами, держа в руках цветов букет. А папы, мамы волновались, давали мудрый нам совет. Но время быстро пробежало, и повзрослели мы чуть-чуть. А так хотелось детским взглядом на школу нам еще взглянуть. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, уроки, перемены. Школа, школа, учитель у доски, и твоей любовью мы согреты. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, уроки, перемены. Школа, школа, учитель у доски, и твоей любовью мы согреты. Мы входим в классы ежедневно. Родная парта, стул, тетрадь. Английский, русский, рисование смогли нам много рассказать. Мы с вами пели и читали, играя выучили нас. Спасибо, школа дорогая, ведь все науки — это класс. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, уроки, перемены. Школа, школа, учитель у доски, и твоей любовью мы согреты. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, уроки, перемены. Школа, школа, учитель у доски, и твоей любовью мы согреты. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, уроки, перемены. Школа, школа, учитель у доски, и твоей любовью мы согреты. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, уроки, перемены. Школа, школа, учитель у доски, и твоей любовью мы согреты. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, уроки, перемены. Школа, школа, учитель у доски, и твоей любовью мы согреты. Мына урматтуу бөбөктөр, абдан сонун чыгарма болду. Амелиянын аткарышында бир кол чабып коелу, кел Амелия. Кол чабуулар болсун. Амелия абдан сонун чыгарманы мектеп жөнүндө школа деп ырдап берди.
өзү вокалга барат экен, билим алат экен, аны менен кошо окуйт экен, кыргыз тилин үйрөнөт экен. Иши кызды Амелиянын кыла турган иштери көп экен. Амелия, жалпы биздин эфирди карап досторуңа салам жолдоп кой. Досторуң барбы? Эжекелериңе, агайларыңа? Оба, салам досторум. Мен 7-чи каналдамын де. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер Амелиянын кичинекей биздин досубуздун өнөрүн көрдүңүздөр. Бардык мына ошол биздин Амелияны окуткан ата-энесине, эжекелерине баарына ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат айтабыз. Анан эми Амелия, саламатта бол. Саламатта болуңуз. Окууңа ийгилик каалайбыз. Жакшы окуу, мыкты кыздардан бол, кыргызды мыкты чыган кыздардан бол. Мына урматтуу кичинекей бөбөктөр, көрдүңөр биздин Амелиянын талантын көрдүңөр, өнөрүн көрдүңөр. Силер да ушундай таланттуу болсоңор, өнөрдүү болсоңор, биздин 7-чи каналга келгиле. Биз силердин талантты өнөрдү жалпы журтка көрсөтүүгө даярбыз. Ал эми менин кичинекей кесиптешим атайын Япония өлкөсүнө барып саякат кылып келди. Эмне жөнүндө саякат кылып келди? Япон элинин тарыхы кандай, алардын маданияты кандай, алардын жашоосу кандай экенин силер менен биргеликте кичинекей кесиптешим даярдап келген сюжетти чогуу көрөлүк. Саламатсыздарбы достор, мен Карабекова Айдана бүгүнкү көрсөтүүбүздө Япония жөнүндө болмокчу. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө башка өлкөлөргө окшобогон жана өзүнүн өзгөчөлүгү менен башка элдерди таң калыштырган Япониянын унаалары жөнүндө болмокчу. Токио бул Япониянын борбору. 40 миллионго жакын эл бир гана ушул шаарда жашап келген. Дүйнөдөгү эң көп жашаган шаар дал ушул Токио. Бирок Москва, Пекин жана башка көптөгөн шаарларга караганда бул шаарда унаа тыгындары болбойт. Бул көйгөйдү чечүү үчүн бийлик шаар ичинде жолдорду акылдуу кылган. Мисалы, аэропортко баруу үчүн акылдуу жолго эле 1000 сомго жакын акча төлөйсүң. Акылдуу жолдон сырткары унаа токтоочу жайлардын баасы да кымбат. Шаардын борборунда 250 сомдон 400 сомго чейин төлөшөт. Японияда унаа айдоо кымбат. Бир эле бензинге эле эмес, акылдуу жолдорго, унаа токтоочу жайларга жана башка көптөгөн нерселерге акчаңды коротосуң. Башкача айтканда, унаалуу болуп башыңды оорутчу япон элдери каалашпайт. Дал ошол себептен бул жакта унаалар арзан баада болсо дагы көптөгөн япон элдери унаа менен жүрүүнүн ордунда коомдук транспорттор менен жүрүшөт. Жыйынтыгында унаа тыгындары болбойт. Мына Япониянын унаалары жөнүндө ушундай кызыктуу факторлорду билип алдык. Кийинки эфирге чейин аман туруңуздар. Мына урматтуу бөбөктөр, көрдүңөр, Японияда абдан сонун кызыктар бар экен, сонун шаар экен. Бизге да жакты. Буйрада силер да ошол жака жакшы окусаңар, Японияга барасыңар, башка чет өлкөлөргө барып кыдырасыңар, Кыргызстандын кооз жерин, кооз тарыхын, кооз жаратылышы менен таанышасыңар. Анан эми экранга жакыныраак келгиле дагы силер үчүн биздин Роза апабыз сонун жомок окуп берет. Жомокту чогуу бирге угалык. Саламатсыңар балдар. Анда эмесе бүгүн дагы бир жомокту силерге окуп берейин. Ошон үчүн экранга жакын келип, мен жомогумду тынчтанып уккыла. Бүгүнкү жомогубуздун аты акылдын шарапаты дейт. Илгери башынан кары кетпеген, чокулары асман тиреген бийик тоолордун арасында бир эле айыл жашаптыр. Алар мал багып,
жер айдап жан бақчу екен. Жыл артынан жыл өтөт. Тып еткен тамчы тамбай, бұлақтардың көзі соолып, дайралар қақыраған сайғайланып, жерге жарылып, шөп шықпай, жұттан мал қырылып, өтпеген соң апат башталыптыр. Тұяқтының бары қырылып, елдің азығы азайғандан азая береді. Көз açıp жұмғыча қылычын жалаңдатқан қыш керіптір. Ел ачаршылықтан алсырағандан алсырайды. Күнді күн алыс боз үйлер бірінің артынан бірі бүгіліп, қалған ел çoğulup, масилат құрып тұр. Кимдің үйінде қанша азық қалса, анын барын ортығы топтойлу. Ошону үнемдеп жеп, ептеп жазға чыгайлы дешет. Азық уламдан улам азайып, бары бір қиынчылық бола берет. Арғабыз түгөнде эми, бийиктерге уға чыгалы, болбосо кендирбиз кесилет дептир мукураган бирөө. Мөңгүнүн эриген суусунан чөп чыгат. Кийиктердин күчтүүлөрү ошону менен жан сактап калды деп жооп бериптир жанындагысы. Эр жигиттер нөөбөт менен ууга чыкмай болушуптур. Жа асынып, биринчи жигит аң уулаганы кетет. Бирок арадан бир нече күн өтсө да, андан эч дайын болбойт. Артынан экинчи жигит жөнөптүр. Андан да дарек билинбептир. Анан үчүнчү жигит жолго чыгыптыр. Ал да дайынсыз жоголуптур. Ошентип 10ға жақыны ууга кеткен бойдон кайтпайт. Нөөмөт дагы бир жигитке келет. Ага атасы. Жез кемпирдин үңкүрү кайберен жүрчү тоодо. Абайлагын, аны жайлабай, бизге кийик да, жашоо да жок, сак бол деп эскертет. Жаасын асынып, жалама боордогу үңкүргө кеткен жолго түшөт. Тоо этегиндеги жап-жашыл түздүктөн кичинекей алачыкты көрөт. Далдаага жашынып алып, жез кемпирди аңдый берет. Болду болбоду, атам айткан үңкүр ушул деп жигит ичинен ойлонот. Көп өтпөй ошол алачыктан жез кемпир шыпыргысына минип учуп жөнөйт. Кыязы аңчылыкка кеткен окшойт. Убакыт кыйла болот. Асманда жылдыздар жайнап ай чыгат. Мерген болсо эч бир уктабай жез кемпирдин алачагын тарап көз албай отура берет. Жез кемпирди алдасам кантет деп, жигит жыгач таап аны узун жалпак таштын үстүнө коет. Чапанын, шымын, чокоюн ага жаап, адамдын башындай ташка тебетейин кийгизет. Анан бир маалда шыпыргысын калтырып, бутунун учу менен баскан жез кемпир ачуу чаңырыгы жаткан адамды тамактан алат. Дал ушул учурда мергенчик атып жиберет. Жез кемпир аска жаңырта бир чаңырып чалкасынан кулайт. Мына көрдүңөр балдар, баланын кандай акылдуу экенин. Силер де ушу бала окшогон акылдуу, сабырдуу, жакшынакай бала болуп чоңойгула. Ушуну менен бүгүн жомогубузду аяктайбыз. Эмдиги көрүшкөнчө сак саламатта калгыла. Урматтуу бөбөктөр, урматтуу кичинекей таланттуу достор, билимдүү достор, өнөрлүү достор, биз сиздерди чыдамсыздык менен ушул 7 каналдагы Балапан шоу берүүсүндө күтөбүз. Төмөндөгү жазылган номерлерге байланышып, бизге чалып, анан келип, өзүңөр ырдап, бийлеп, комуз чертип, керек болсо, өзүңөрдүн бир кол өнөрчүлүгүңөрдү көрсөтсөңөр болот. Андыктан биздин номерлерге батыраак байланышкыла. Мен сиздерди күтөм. Биз коштошобуз бүгүн. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламат болгула, жакшы окугула, ата энеңердин тилин алгыла, эң баш кызы мыкты уул кыздардан болгула. Коштошобуз, саламатта калгыла.